Alar uzakka sozulgan tüşüktü günden keyin үйгө жетсем экен деп шашылышат. Алардын жубайлары төшөккө жатууга камурат. Алардын балдары дагы уйкуга кирет. Алар өздөрү жалгыз ээн жерде олтурууну эңсейт. Эмне себептен? Аллах субханаху тааля менен байланышуу үчүн ошентишет. Аллах субханаху таалянын астында ыйлап, Аллахка даттануу үчүн ошентишет. Аллах менен сүйлөшүү үчүн жалгыздыкты самашат. Алар жашоосунда кандайдыр бир нерселерге муктажбы, көрөкатта кайсыдыр бир нерселер жетишип атабы, жетишпей атабы, эмне гана болбосун, алар тек гана Аллах субханаху тааля менен сүйлөшүүнү жакшы көрүшөт. Андай адамдар кандайдыр бир нерсеге муктаж болгондо дагы, муктаж болбогондо дагы Аллахка дуа кылышат. Качан бирдемеге муктаж болгондо эле Аллах субханаху тааляга жалынып жалбарып калбаш керектигин көбүз унутуп калганбыз. Кандайдыр бир нерсе керек болгондо эле, же бир мүшкүл иш башка түшкөндө гана, же кандайдыр бир кыйынчылыктарга кез болгондо Аллах, Аллах деп калбашың керек. Аллахка чындап ишенгендер мындай эки жүздүү болбойт. Чыныгы такыба үчүн эң биринчи кезекте Аллах турат. Жүрөгүндө Аллах бекем орногондор бактылуу учурларда дагы, бактысыз мүшкүлгө кабылган учурларда дагы Аллахты эстешет. Бир демеге муктаж болгондо дагы, муктаж болбогондо дагы Аллахты эстеп турушат. Билесиздерби эмне үчүн ошондой? Анткени алар чындап Аллах субханаху тааляны жакшы көрүшөт. Өз жашоосунда буга чейин бирөөнү чындап сүйүп, чыныгы махабатка кабылгандар болсо, колуңарды көтөргүлөчү. Мына жерде отурган ар бир үйлөнгөн адам колун көтөрөт болуш керек. Силер деген өзүңөрдүн күйөөңөрдү, силердин аялыңарды сүйүшүңөр керек да, туурабы? Ошентип, мына араңарда күйөөмдү жакшы көрөм, аялымды жакшы көрөм дегендер, менин бабымда силер баш кошконуңарга бир тойло жылдар болду болуш керек. Ошондойбу? Кеп 10 жылдан ашын баш кошуп жашап аткандар тууралуу болуп атат. Бири-бириңерди жакшы көрүңөр, кадыреселикке айланып, эки төкөй бири-бириңерге кадыресе көнүшүп калдыңар, туурабы? Келгиле анда 10 жыл мурунку учурга барып, баш кошчу түгөйүңүз менен алгачкы жолку жолуккан күндү эстейле. Ошондогу махабатыңыз кандай эле? Болду ушул кызга үйлөнөмүн, болду ушул жигитке турмушка чыгам деп баары сүйлөшүлүп коюлган кырдаалда кандай болдуңуз эле? Сүйгөн жигитиңизди, сүйгөн кызыңызды такай ойлоп, ошол жакын адамыңыз мээңизден чыкчу эмес, туурабы? Уктаарда дагы, уйкудан ойгонуп турганыңызда дагы сүйгөнүңүз эсиңизден чыкчу эмес, туурабы? Кудайдын куттуу күнү ар күнү жакшы көргөн адамыңызды эстеп, дээрлик зикир кылчу элеңиз. Бир адамды өтө жакшы көрүп калсаңыз, ал эсиңизден такыр чыкпай жүрө берет. Аны менен телефон чалып сүйлөшкүңүз келет, баарлашкыңыз келет. Университетте экзамен берип жатып дагы ак баракка капилеттен эле жакшы көргөн адамыңыздын атын жазып, ой деги мен эмне кылып атам деп чочуп кетесиз. Кайда барбаңыз, жакшы көргөн адамыңыз оюңузда турат. Эми ал жакшы көргөн адамга муктаж деле эмессиз. Бар болгону ал адамга байланып калгансыз. Ал адамды ушунчалык катты сүйгөндүктөн аны менен сүйлөшкүңүз эле келе берет. Аны эстеп турбасаңыз жаныңыз жай албайт. Мына ошентип жакын сүйгөн адамыңызды ойлоо сиздин кадимки зикириңизге айланат. Дагы бир башка жагынан алганда, маселен, сиз чет өлкөгө кеттиңиз дейли. Ошол четте жүрүп көбүрөөк кимди эстейсиз? Жакшы көргөнүңүздү, сүйгөнүңүздү. Жүрөгүңүз ооруп сана аркап турсаңыз кимди эстейсиз? Жакшы көргөн ынак адамдарыңызды. Жакын ынак адамдарыңыздан канчалык алыстасаңыз, ошончолук аларды көбүрөөк эстейсиз. Аларга муктаж болгонуңуз үчүн эмес, аларды жакшы көргөнүңүз үчүн эстейсиз. А бирок эң сүйүктүүлөрдүн сүйүктүүсү, ынактардын ынагы сиз үчүн Аллах болуш керек. Эгерде Аллах субханаху таалядан артык башка бирөөнү жакшы көрсөңүз, сүйсөңүз, угуп туруңуз. Аллах субханаху тааляга караганда башка бирөөнү артыгыраак сүйгөн болсоңуз, анда билип коюңуз. Күндөрдүн бир күнүндө ошол Аллахтан артык көргөн адамыңыздан куржалак каласыз. Атүгүл ошондой адамдан айрылып каламбы деп өзүңүздүн жаныңызды өзүңүз кыйганга барышыңыз мүмкүн. Бул тамаша азил эмес. Эмне үчүн? Анткени Аллахтан артыкча эмнени, кимди гана сүйбөңүз, ошолоруңуз бир күнү сизди таштап кетет. Силердин жубайларыңар силерге таандык эмес. Уулдарыңар, кыздарыңар дагы силерге таандык эмес. Мүлкүңөр, байлыгыңар дагы силердики эмес. Атүгүл өзүңөргө өзүңөр таандык эмессиңер. Ушунун баарына далил келтирейинби? Силер алгач төрөлүп атканда бакырып, кыйкырып, ыйлап төрөлгөнсүңөр. Бул жарык дүйнөгө чыккыңар келген эмес. Жок, мен төрөлбөйм, мен курсакта эле жата берем дегенсиңер. А бирок силер төрөлүүгө тийиш элеңер. Анткени силер өзүңөргө өзүңөр таандык эмессиңер. Өзүңөргө бийлик жүргүзө албайсыңар. Өлө турган учуруңар келгенде өз өмүрүңөрдү атүгүл бир мүнөткө дагы узарта албайсыңар. Эмне себептен?
Antkeni siler özüңөрgө özüңөр taandыk emessiңер. Egerde siler oorup kala turgan bolsoңor, oşol oorunu oorubаймын деп oorunu alыс kılıp koya albaysыңар. Antkeni siler özüңөрдү özüңөр gözөмөлдөй albaysыңар. Эрекенсиңер жакын адамдарды өлүмдөн сактап кала алат элеңер го. Жок, силер анте албайсыңар. Анткени аларга бийлик жүргүзө албайсыңар. Эч нерсе силерге таандык эмес. Туугандар, эч бир нерсе бизге таандык эмес. Түгүл өзүбүз дагы өзүбүзгө таандык эмеспиз. Биз баардыгыбыз Аллах субханаху ва таалага таандыкпыз. Аллахтан келгенбиз, Аллахка гана кайра кайтып барабыз. Ошондуктан эгерде сиз убактылуу бир нерсени жакшы көрүп калган болсоңуз, анда сиз Абу Бакр радиаллаху анхунун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлгөндөн кийинки сөздөрүн эстеңиз. Ошондо ал эмне деди эле? Өзүн кармана албай кылычын колуна кармап туруп, кимде ким Аллахтын элчиси өлдү деген болсо, мен мынау кылыч менен анын башын кыя чабам. Мен анын өлгөнүнө ишенбеймин деди. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллямдын өлгөнүн угуп, Али радиаллаху анху дагы өзүнөн кетип, эч сүйлөй албай калды. Башка сахабалар болсо, жерге кулап, эч бир сүйлөй албай калышты. Баса албай калышты. Сахабалардан бирөө: "О Аллах, эгер бул чындык болсо, менин көздөрүмдү сокур кылып салгын. Көздөрүм Аллахтын элчисинен башка эч кимди көрбөсүн" деди. Дагы бир сахаба: "О Аллах, эгер Аллахтын элчисинин өлгөнү чын болсо, анда мени дагы өлтүргүн. Мен мындан ары жашагым келбейт" деди. Мына ошол сахабалар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллямды чындап жакшы көрүшчү. А бирок Абу Бакр эмне деди? Ал адамдарга жүзүн бурду дагы мынтип айтты: "Араңардан кимде ким Мухаммадка сыйынган болсо, Мухаммад өлдү. Мухаммад бул жашоодон кетти. А бирок ким Аллахты сүйгөн болсо, Аллахка сыйынган болсо, Аллах түбөлүк тирүү, ал эч качан өлбөйт" деп мына ошондой сөздөрдү айтты. Эми элестеткиле. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху адамдарга: "Эй адамдар, силердин жакшы көрүңөр, силердин сүйүүңөр эң биринчи кезекте Аллах субханаху ва таалага арналышы керек" деп эскертпеген болсо, эмне үчүн Аллах өзүнүн пайгамбарларын түбөлүк жашатпаганын себебин түшүндүрбөгөн болсо, анда ошол күндөн тартып элдер Аллахтын ордуна пайгамбарларга сыйынып кетишмек. Алардын сүйүүлөрү, жакшы көрүүлөрү Аллахты калдырып пайгамбарларга багытталмак. Пайгамбарларды дагы Аллах жаратканын, пайгамбарлар дагы ошон үчүн бир күнү бизди таштап кетерин элдер унутуп коймок. Ошондуктан Аллахка болгон сүйүү жок болгон болсо, пайгамбарларды дагы сүйө алмак эместигер. Аллахты гана сүйүүгө үндөгөн ошол күн бизге чоң сабак. Анткени акыйкатта Аллах түбөлүк тирүү жана Аллах эч качан өлбөйт. Кайда гана барбагыла, кайда гана жүрбөгүлө Аллах силер менен. Силер өлгөндө Аллахка кайтып барасыңар. Ошон үчүн туугандар, чыныгы сүйүү бир Аллахка гана арналышы керек. Себеби мен каттуу сүйүп калдым деген убактылуу жан силерди таштап кеткенде, ага өтө каттуу берилип алган болсоңор, өз жаныңарды кыйышыңар мүмкүн. Мектептеги бир окуя эсиме түштү. Мектепте окуп жүргөн кезим. Мен ошондо 2-класста элем. Окуучулар, дос-чарларым болуп мектепке барчубуз. Мектепке бараткан жолдо бир көпүрө болор эле. Биз ошол көпүрөнүн үстүнөн өтчүбүз. Көпүрөнүн астында шарылдап дарыя агып турчу. Бул эми мен Австралияда болгон окуяны айтып атам. Ошентип мектепке баратканбыз. Бир маалда дарыядан агып бараткан бир адамдын өлүгүн көрдүк. Көрсө, ал адам көпүрөдөн ылдый секирген окшойт. Аз өтпөй арадан тез жардам машинеси келди дагы ызычы түшүп андан ары алып кетти. Биз эми ал окуучу кезде балабыз да. Тигил киши эмне болуп өлдү, кантип өлдү, эмне себептен өлдү деп өзүбүзчө ой жорудук, суроо бердик өзүбүзгө. Угушубузга караганда ал өлгөн адам артынан кагаз жазып таштап кетиптир. Албетте ал мусулман эмес адам экен. Мындайча айтканда, өзүнүн жаралуу максатын түшүнгөн эмес. Артынан калтырган кагазында өзүнүн бир жакын, бир жакшы көргөн бир кызы таштап кетиптир. Ошондуктан мындан ары менин жашоомдун мааниси жок деп жазыптыр дагы өзүн көпүрөдөн ылдый дарыяга таштаптыр. Жакшы көргөн кызынын таштап кеткенине чыдай албаптыр. Субханаллах, ал киши бүт өмүрүн ошол кызга арнап, ошол кызга бүт жакшы көрүүсүн байлаган окшойт. Анан ошол жакшы көргөн ынагы таштап кеткенде өзүнүн жанын өзү кыйыптыр. Баса көп фильмдерге татылган бир актер бар эле. Ошол актердин ысмын билесиңерби? Эсиңердеби? Аты Робин Уильямс. Робин Уильямсты билесиңерби? Комедиялык актер. Америкалык көрүнүктүү актерлордун бири. Аябай эле атактуу актер. Мына ошол атактуу делген актер өзүнүн жанын өзү кыйган. Анын деген ашып ташкан байлыгы бар эле. Мындай сыртынан карасаң дайыма күлүп, жайнап, жайбаракат, өтө бир тамашкөй болчу.
Бирок өзүнүн жашоосунда көп ажырашып, кайра табышып, мына ушундай жашоо кечириптир. Анан акыры тапкан түгөйлөрүнөн улам көңүлү калып, өзүнүн жанын өзү кыйыптыр. Жашоодон бир маани таппай, өзүн өзү асып алыптыр. Эмне себептен? Калетсиз, ал кишинин жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүү деген нерсе жок эле. Бул жашоонун негизи болушу керек болгон Аллах жүрөгүндө жок